Алла Таала Кур'анда биз бизге кайрылып атат. Урматтуу мусулман бир туугандар, кафирларга кайрылган жок. Динсиздерге кайрылган жок. Сиз менен бизге кайрылып жатат. Biz insan balasına vasiyat kıldık. Bi validey ata enege жақсы мамиле кылуу жөнүндө. Бул Аллахтын vasiyatı. Ата энеге сиз менен биздин жақсы мамиле кылуубуз жөнүндө Аллахтын vasiyatı. Ал эми анын энеси дейт Алла Таала. Уммуху вахнан ала вахнин. Bir кыйынчылыктын üstüne bir кыйынчылык менен курсагында көтөрүп жүргөн эле дейт. Ayınız çoğuygan sayın enеңиz kıyналган. Oturuştan, turuştan, jatıştan, uktashtan kıyналган. Densolugunu bergen siz üçün. Kıyınçılıktın üstüne kıyınçılık. Siz törölgөнгө чейин kıyналган. Wa fisaluhu fi amayn. Jana siz törölgөндөн кийин 2 жыл сизди эмизип кıyналган. Бар иммунитетин сизге берген. Өзү дүйнөдөн кечип койгон, бирок сизди дүйнөгө жакшы, денсолугу таза, акылдуу инсан болуш үчүн өзүнү курбан кылган. Ани шүкүрли. Ошондуктан мага шүкүр кылгыла, дейт Алла субханаху ва таала. Вали валидайк, жана ата энеңерге шүкүр кылгыла. Биз бүгүн урматтуу жаштар эмне кылып жатабыз? Ата энебиздин бир сөз сүйлөсө аягына чейин угуп тура алып атабызбы? Бизге жагабы, жакпайбы аны угуп, моюн сунуп, ата энебизге шарият кандай көрсөтсө ошондой амал кыла алып жатабызбы? Бүгүн жаштардын чөнтөгүндө 15 000 сомдук сотка, атанын чөнтөгүндө 200 сомдук сотка. Балдардын минген машиналары джип, атасынын минген машинасы СССРден калган машина. Мен жалган айтып атамбы? Урматтуу жаштар, акылыбызга келели, көзүбүздү ачайлы. Бул Алла субханаху тааланын өкүмү, ата энеге кызмат кылуу. Аллахтын өкүмү. Эч бир Аллахтын өкүмү болбостон, эч бир Алла Таала аят түшүрбөстөн сиз менен бизге дүйнөгө жаратып, акыл бергенде акылыбыз менен дагы ата энебизге кызмат кылсак жарашат эле. Бирок биздин акылыбызга таштап койгон жок Алла субханаху таала. Ушунча аяттарда эскерип атат. Ошон үчүн уламаларыбыз айтат. Бир да аятта ата энеге эскерткен эмес, балаңа мээримдүү бол деп. Эмне үчүн десе, ата эненин фитратан, табиятында баласына мээримдүүлүгү болот. Ошону менен төрөлөт. Бирок бала чака ата энеге фитратан, табиятында мээримдүүлүгү жок болот. Ошол себептен Алла субханаху таала канча аятта ата энеңерге мээримдүү болгула деп буйруган деп айтат алымдарыбыз. Демек, бүгүн сиз өзүңүздүн фитратан, табиятыңызда ата энеге болгон мээримдүүлүгүңүз жок. Ошону менен эле жашап өтүп кете турган болсоңуз, туугандар, эмне болот? Сиз Алла субханаху тааланын өкүмүнө баш ийбедиңиз, ата энеңиздин акысыны бербедиңиз.